Ички иштер министрлигинде 6 айда аткарылган ыкчам-кызматтык ишмердүүлүктүн жыйынтыгы чыгарылды. 6 айда ички иштер органдарында 19411 кылмыш катталып, былтыркыга салыштырмалуу 16%га аз катталган. Бул жалпы кылмыштуулуктун 92%ын түзөт, ал эми кылмыштуулуктун 8%ы калган укук коргоо органдарына туура келет. Башкача айтканда, кылмыштуулук менен күрөшүүдө эң көп түйшүктүү иштин жүгү милиция кызматкерлери тарабынан аткарылат. 2024 жылдын 6 айында мурдагы жылдар менен бирге өндүрүштө болгон 24649 кылмыштын ичинен 14649 кылмыштын бет ачылган. Ошондой эле 9893 иш сотко өткөн. Быйыл 6 айда дайынсыз жоголгондордон жалпы 500 адам табылган. Оор жана өтө оор кылмыштар былтыркыга салыштырмалуу 200 кылмышка же 15%га аз катталган. Коомдук жайларда 1009 кылмыш катталып, былтыркыга салыштырмалуу 87 кылмышка аз катталган. Бул милиция кызматкерлеринин коомдук жайлардагы алдын алуу иш чараларынын күчөткөндүгүнүн натыйжасында ишке ашты.